Жаш балдар көз тию, сыйкыр жана жин тию деген оорулар менен ооруштугу толук мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келгендей, бир учурда көз тийген жаш баланы, бир учурда жин зыян берген жаш баланы пайгамбар салам дем салган риваяттар бар. Демек, жаш балдар руханий оорулар менен ооруштугу толук мүмкүн. Бирок эмне үчүн жаш балдар руханий оору менен жада калса чоңдорго караганда көбүрөөк ооруйт? Эмне дегенде, жаш балдар өзүн толук түрдө коргой албайт, дубаларды айтпашы мүмкүн. Бул учурда кантип жаш балдарды коргош керек дегенде, жаш балдарды ата энеси себептүү толук түрдө жаш балдар көз тию менен көбүнчө жана жин шайтан зыян берүү менен көп оорушат. Ошондой эле гиперактивный болуп, ачуусу баттан келип, ата энелери менен урушуп, кээ бирлери ойноп атып тиштей берип, оюнчуктарды сындырып, идиш аяктарды сындырган, уктай албай түндө чоочуй берген, ыйлай берген, аппетитин жоготкон учурлар, ичип өткөн, себепсиз ичип өткөн, шалдырап калган, ойногусу келбей калган учурлардын баардыгы тең руханий ооруга байланыштуу болот. Ал эми жаш балдарды периштелер коргойт деп айтабыз, бирок жаш балдар эмес, баардык эле адамдарды Аллах Тааланын уруксаты менен периштелер ар кандай жамандыктардан коргошу мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө биз өзүбүз коргонуу дубаларды кылышыбыз керек. Ал эми жаш балдарга кайсыл дуа менен коргоо сурасак болот? Бул дуаны сөзсүз түрдө кечке маалы асыр намазынан кийин 3 жолу окуңуз. Уиду аулади би калиматиллахи тамма мин кулли шайтани ва хама ва мин кулли айнин лама. Ар бир жаман, ар кандай көз тийүүлөрдөн, жин шайтандардын баардык зыяндарынан жана баардык оорулардан, зыяндардан, кырсыктардан Аллах Тааланын кемелдүү толук ысымдары менен коргоо сураймын дегени сөзсүз түрдө балаңыздар үчүн кылыңыздар.